бар, жаңыдан кошулуп аткандары бар. Талас облустук Райкан Алканов атындагы ат майданында көпчүлүктөн бүйүрүн кызыткан ат чабыш оюндары өткөрүлдү. Республиканын бардык аймактарынан жана коңшу Казакстандан мыкты күлүктөрдү таптаган саяпкерлер келди. Талас кубогу 2025 ат чабышында Аламан байге, Топ байге, Кунан тай чабыш жана жорго салыш өткөрүлдү. Акыркы жылдары ат чабыш өнүгүп келатат. Мынакей президент Садыр Жапаров баш болуп, чоң байгелерди сайып, батирлерди сайып, бир чоң дем ачылган. Бүгүнкү күндө дагы бир демдин ачылышында турабыз. Бул бүгүнкү күндө өтүп аткан Талас кубогу. Бул Талас кубогу ушундай жакшы бир ниетте уюштуруп атат. Келечекте ушу Ысык көл кубогу областынын жана ары Жалал Абад областынын кубогу болуп буланат деген чоң үмүтүбүз бар, Кудай буйрса. Бүгүн биздин өзгөчөлүгүбүз көптөн бери казак кыргыздын чоң чабышы Кыргызстан жеринде көптөн бери боло элек болчу. Келсе да 1-2 аттан келчү. Бүгүн казак элинин да мыкты чабандестери, мыкты саяпкерлери келип отурат буйрса. Эки элдин ортосунда чоң чабыштардын да бири болгон турат бүгүнкү күндө, Кудай буйрса. Жалпы 6 миллион сом байге коюлган ат оюндарына Таластын жергиликтүү ишкерлери каржылык колдоо көрсөткөн. Башкы максат ат оюндарын өнүктүрүү. Бул келечекте башка аймактардагы улантуулар айтылды. Өзүбүз Таластын кулунду болгондон кийин, Таласта өзүм чоңойгондон кийин спорттун көбөлөп жамаатына мындай демерөө чыгып жүрөбүз, бирок атка өзүнчө басым кылып, ушундай бир бала чака менен акылдашып, Талас элине бир жакшы бир ат чабыш тартуулайлы деген ниетибиз бар эле. Кудай буйрса бул Кыргызстанда Талас кубогу Кыргызстан боюнча биринчи жолу болуп атат. Калганы уланып кете берсе, бул тарыхта кала турган нерсе деп ойлойбуз. Бул республикабыз боюнча мыкты иргелген тайлардан 13 келиптир. Булардын баары өтө мыкты тайлар. Буга чейин Жалаң байгеде жүргөн тандалган тайлар. Кунандан 22 кунан катталды. Ал эми Топ байге менен Аламан байгеге эл аралык чабыш деп атап койсок болот. Анткени эл аралык дегенибиз казак туугандардан дагы бир нече күлүктөр келиптир. Алгач 3600 метрге алыс жакындан келген тайлар кое берилди. Буга чейин бир катар чабыштарда байге алып келгендер Талас кубогуна арналган байгелерге дагы ээ болду. Алардын ичинде Таластын Манас районунан келген Рыскул Көчөрбаевдин күлүк тайы Марага биринчи келди. Талас облустук Аккула федерациясынын жамааты Рамилбеков дуулат баштаган команда тапшырат. Эй, мыкты. Быйылкы сезондо экинчи жолу чуркап атат. Өткөндө 9 майда биринчи орунду алган. Бул сапарда да биринчи орунду алып, жакшы ийгиликтер жетишип атат. Менети ушу саяпкерибиз Нурбол деген жигит, ушу баланын менети зор. Ушунун аркасынан ушундай ийгиликтер жетип атабыз. Чабандестин жанында чабандест турат, Кудай кааласа. Кудай ушу балдарга ден соолук берсин, ат чуркай берсин, байгелүү боло берсин, жакшылык болсун. Күлүктөн күлүк ачса 4 аягы тыбырайт демекчи. Андан кийин Кунан чабыш, кыска аралыкка ат чабыш жана жорго салыштарга дагы тандалган күлүктөр кое берилди. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан жарышы бул Аламан байге. Өлкөнүн туш тарабынан келген күлүктөр менен бирге казактын алдыңкы саяпкерлери тарабынан тапталган аламандар 22 000 метр, тактап айтканда 12 айлампага кое берилди. Ошентип казактан келген саяпкердин аламаны алдыга озуп чыгып, Талас кубогунун баш байгесин жеңип алды. Ушуну өткөзүп аткан жетекчилерге жана уюштуруучуларга даңа салып аткан сиздердин иштериңерге ийгилик каалайбыз. Элибизде тынччылык болсун, мамлекеттибиз өнүгүү болсун. Мындай жакшылыктар, мындай тойлор мындан да мыкты ат чабыштар боло берсин. Таластагы эң ири ат оюндарын өткөрүп жаткан президенттин Талас областындагы ыйгармыкты өкүлү Ермат Жумаев жеңиш ээлерин куттуктады. Аны менен катар ат оюндарын өнүктүрүүгө салым кошкон кыргыз эл акыны Алы Туткучевго, Талас облусунун ардактуу атылуу наамын жана бир катар инсандарга Талас облусунун чыган атылуу наамдарын тапшырды. Бул жерде эми Таласта чоңоюп өскөн ушул жердин кулундары Аргымак федерациясы менен биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп атышат. Биз эми колубуздан келген жакта уюштуруу иштеринде башка жагынан колубуздан келген жагынан жардам берип атабыз, көмөктөшүп. Сөзсүз түрдө бул спорттун жайылышына баягы биз да кызыктарбыз. Анан мен ойлойм бул эл үчүн өзүнчө бир той, жакшы бир элдин
жүрөгүн жылыта турган, көңүлүн көтөрө турган бир жакшы иш-чара болууда. Кыргыз элинин улуттук мына солгон ат чабыш оюндарын өнүктүрүү максатында келерки жылы өлкөнүн башка областтарында улантылары айтылды. Норузбек Шабдамек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.